Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Allah Taala siz menen bizge bardığımızga iman, hidayet bersin. Balki iman bul insan üçün Allah Taala tarafından bergen en çoң bir beleklerin biri eseplenет. Oşon sebebinен biz bugün oşol insanga Allah tarafından bergen iman jana al imandуу adamdын денесинен жана анын бардыгы эле курчап турган жерлеринде кандай амалдар чыга тургандыгы жөнүндө айтабыз иншалла. Бизге негизинде өзү пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өзгөчө үлгү болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өткөн үлгү жок. Эгерде кимде ким үлгү изгидегиси келсе, анда пайгамбар саллаллаху алейхи издеш керек. Муну баардыгыбыз жакшы түшүнөбүз. Жашообузда биздин ата-бабаларыбызда, кыргыз элибизде biz ар кандай баатырларыбызды, ошондой эле ошол баатырлардын кылган иштерин, алардын элге келтирген пайдалары жөнүндө өзгөчө көңүл буруп айтабыз. Кээ бирлер өзүнүн уруусун, улутун, кээ бирлер өзүмдө айтканда кайсы уруудан тарагандыгы туурасында талашып, тартышып, дайыма бир тыянакка келип жеңгиси келет. Албетте бул эмне үчүн десе, ошол эмнеден тараганы, кимден тараганы, ал баатырлыгы туура айтышат. Ал эми мен мусулманмын деген адам албетте өзүнүн пайгамбары менен жана ошондой эле пайгамбардын аркасынан ээрчиген эң чоң сахабалар же болбосо пайгамбардан ээрчип ошол заманда жашаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөн адамдарды айтышып, алардын кылган иш аракеттерин, алардын элге, жерге, мамлекетине кылган кызматтарын карап, ошол менен шыктанып, ошол менен барктанып жана өскөнгө аракет кылат. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам качан бул дүйнөгө келген убактысында же болбосо бул дүйнөгө келгенде эле бул дүйнөдө чоң бир аламаттар болгон. Ал аламаттар балки 1000 жыл жагылган бутпарастан оттордун өчүшү, ошондой эле жылдыздардын асмандан жаашы, же болбосо асман эшиктери жабылышы деп айтабыз. Ал эми качан пайгамбар болуп келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин бул дүйнөсүндө адамдардын эгерде пайгамбар болуп төрөлгөндө бул дүйнөдө табият мындай бизди курчап турган табият өзгөргөн болсо, анда субханалла пайгамбар болуп 40 жашында мен пайгамбар болдум деп элин чакырып биринчи вааз насаат кылгандан баштап адамдардын жүрөктөрү өзгөргөн. Же болбосо көчөгүн эле бутпарас, мушрик, ушундай бир Кудай Тааладан башка 364 бутка сыйынып ар кайсы жакта жүргөндөр жүрөктөрүндө La ilahe illallah же болбосо бир Алладан башка сыйынып атат зат жок экендигин жана ошондо ал Аллах чексиз жана кудуреттүү экендигин билишип жана ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аркасынан ээрчүү башталган эле. Мына ошентип 15 кылым өттү. 15 кылым өттү, бирок караңыз. Сиз менен биздин жүрөгүбүздөгү болгон пайгамбарыбызга болгон тартылуу, пайгамбарга болгон сүйүү дагы деле болсо иншалла дагы деле болсо артып келатат. Биздин ата-бабаларыбыз бардыгы тең өзүлөрү эле пайгамбардын аттарын коюп, ошондой эле пайгамбар улуу исламдагы улуу күндөрдүн аттарын коюп, бала бакырасынан бери үйрөткөнгө аракет кылышкан. Ошон бирге эле кыямат күнгө чейин аты унутулбай турган жума күндөрүн дагы, же болбосо улуу күндөрдү, жума күндөрдү, ошондой эле азыркы мына Кудайым буйрса, Шабан айы, же болбосо мына Барат кечеси болду. Ошол эле мезгилде субханалла, мына ыйык Рамазан айынын алдында турабыз. Мына ушул айлардын аттарын коюшуп, бала бакырасына ушул мезгилге чейин динин унутушкан эмес. Эми караңыз. Бул эмнени айтып атамын? Эмнени айтып келет? Анткени биздин дагы элибиз, биздин дагы кыргыз журтубуз, биздин бүт ата-бабалардын бардыгы тең ислам менен мактанып, барктанып, ошол жерден пайгамбарыбыздын кылган иштеринен бери жашоосуна алып жашап келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай болгон эле, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоодо кандай жашап өткөн эле десе, ар ким ар кандай түшүнүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аркасынан ээрчип келатат экен. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай жашаган экен деп, кээ бир адамдар азыркы мезгилде бүткүл дүйнөнү тарк кылып, же болбосо дүйнөнүн баарын тыштап, ахиретти гана ойлоп жашап аткандар да бар. Бул бир. Экинчилери же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уй да саган экен, эчки да саган экен, төө да минген экен деп, бул дүйнөнүн оокаттарын кылып, ошол эле мезгилде дагы деле болсо намаздарын тыштабастан аракет кылып келатат экен. Эми караңыз, урматтуу бир тууганым, сиз кайсы жолду тандадыңыз? Сиз кайсы жолдосуз? Кайсы жолду тандап атасыз?
Пайгамбарыбыздын кайсы жолун тандасаң да адашпай турганын билиңиз. Анткени кандай тандасаң дагы сиз утушта болосуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын же болсо өзүңүз кичипейил болгон келсе, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кичипейилдигин карашыбыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичипейилдигин караңыз. Сахабалар канчалык пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол замандын падышасы сыяктуу болсо дагы, ошол элдин башчысы болсо дагы, сахабалардын пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү эч качан өчкөн эмес. Кантип десе, бир күнү бир сахаба ажмайын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда турган убакта кечигип намазга келип калды. Намазга кечигип келип калып, пайгамбарыбыздын аркасында турган сахабалардын арасына бир жерине келип сапка туруп калды. Бирок бир сахаба чүчкүрдү. Чүчкүргөндө ал адам ярхамукулла дегенде ал жерден сахабалар акырын, тынч, андай дебе, акырын жөн тургун дегенде бир ишара кылышты. Бирок өзүлөрү сүйлөгөн жок. Сахаба эмнеси болсо да бир нерсе туура эмес кылып койдум окшойт деп эмне кылды дейт. Ошол жерден субханалла баягы тынч туруп калды. Намаз бүттү. Намаз бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы адамдын сахабанын жанына келди да айтып аткан: "Эй баландай, Алла Таала бүгүндөн баштап же болсо бизге Алла Таала Куранда намазда сүйлөштү тыйды. Сен да намазда сүйлөбөгүн жана башка нерселерди амалдарды кылбагын деп мен урушкан да жок, мени сөккөн да жок" дейт. Же болсо сахаба ушундай сүйүү менен айтып аткан. Пайгамбардан урушпаптыр. Биздин жашоодо болсо кичинекей эле бир нерсебиз ордунан жылып кетип турган болсо, ордунда турбай кала турган болсо, же болсо кылган иштерибиз мындай бир туура эмесирээк болуп калгандай болуп сезилип, үй бүлөбүздө уруш чатак, чыр чатак, керек болсо ошол себептен мушташып, бир үй бүлө ажырашып кеткенге чейин барат. Эми эгерде ким деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сабырдуулугун билгиси келсе, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келген мезгилде качан сахабалардын бири айтат: "Мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды мен дин исламга келе электен мурда таанычымын" дейт. Бир күнү анын үйүнүн эшигин алдына келсем, карасам пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жаткан экен. Пайгамбар жерде жаткан экен. Жерде жатып, бирок бетинде кан дейт. Şu кийимдери кан болуп калган эле. Жанында кызы туруптур. Кийинчерээк сурасам, ал кызда пайгамбардын кыздарынан бири экен дейт. Кийин мен аны карап турсам, кыз айтып атат: "Ата, андан көрө ушул нерсени кылбай эле койсоңузчу, элдерге эмне кыласыз?" десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен: "Жок, булар түшүнүшпөй атат. Дагы деле түшүнбөй атат. Эгер түшүнүшкөндө мындай кылбайт эле" деп пайгамбарыбыз ушунча оорчулук кылган адамдарга сабырдуулук кылган экен. Эми караңыз. Ушул эле сабырдуулук жөнүндө келе турган болсо, мушриктер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын агасын, аялын ачкалыктан өлтүрүштү. Ошол эле мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызын ошол кафирлер пайгамбардын кызын ичин жарып туруп, ошолун ичин кесип туруп, некен анын ичиндеги баласын алып чүрүп туруп, салып туруп, некен ороп туруп, кайра Мединанын көздөй жөнөткөн мезгилде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алар үчүн баддуа, жаман дуа кылган эмес экен. Бул сабырдуулук. Биздин жашообузда биз канчалык сабырдуубуз? Биздин абройлорду төккөндөргө, ошондой эле биздиге жаманчылык каалагандарга, мейли балким туура эмесин аңдабастан туруп жаман амалдарды кылгандарга биз кандай мамиле кылышыбыз керек десек, биз албетте аларга сабыр кылышыбыз керек. Анткени ушул замандын да ойчулардын бириси айтат экен: адамдын эң жакшысы же татыктуусу качан анын кемчилигин айтып атышкан болсо дагы, анын жаманчылыгын айтып аткан болсо дагы, ошол эле мезгилде ал жөнүндө бир жаман ойдо болуп, аны аброюн төгүп аткан болсо дагы, ошо сабыр кылганы эң жакшырагы дейт экен. Урматтуу жамаат, келиңиздер. Мына ыйык Рамазан айынын алдында турабыз. Мен сиздерди баарыңарды ыйык Рамазан айында орозо тутушка, орозону кармоого чакырамын. Орозону ушундай кармайлы, жүрөктөрүбүз кечирген акыбалында. Эмне үчүн бүгүнкү темабызды ыймандуу адамдын денесинен чыккан амалдар деп атабыз? Анткени себеп, эгерде сиз ыймандуу болсоңуз, анда бүгүн баардыгын кечиришиңиз керек. Ыймандуу болгон болсоңуз, сиз бүгүн баардыгын жакшылык каалап, анын үчүн дуа кылышыңыз керек. Билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: бир сахаба: "Эй Аллахым, баардык мусулман эркектердин жана мусулман аялдардын күнөөсүнү кечир" деп дуа кылганда, ага айтылды: "Бул унун дуасы кабыл болбой калбайт" деди. Же болсо, некен кимде ким башка бир адамдын күнөөсүн кечиришин тилесе, ошол аял болсун, эркек болсун тилей турган болсо, иншалла анын да дуалары кабыл болот. Мен чакырарым ушул бүгүнкү күндө баардыгыбыз бири-бирибизди кечирели. Кечиргенден жөн эмес, балки эртеңки күндө калбасын. Кандай десе, бир мисалда Хазирети Абу Газали рахималлаху тааланын жанына бир адам келип: "Эй баландай, мен баландай дегенди кечирдим. Баландай кылды эле ушундай кечирдим" деди. Бирок ал имам Газали рахималлаху таала
sen аны кечирбепсиң дейт. Эмне үчүн десе, сен ал жөнүндө дагы эле сүйлөп атасың дейт. Эгерде кимде-ким бир адамга кечирген болсо, ал жөнүндө сүйлөбөй турган болсо, сүйлөбөй турганчалык бололу иншалла. Мына биздин имандуунун белгиси ушул экен, урматтуу жамаат. Эгерде кыямат күндө Аллахтын алдына тирилген мезгилибизде Алла Таала сиз менен бизден сурайт. Мына ошондо кандай келдиң, эмне болуп келдиң дегенде биз кандай жооп беребиз? Биз көп убактарда айтабыз, ким кандай жашаган болсо ошондой өлөт. Ал эми кандай өлгөн болсо ошондой сурак болот көрдө. Ал эми көрдө кандай сурак болгон болсо, ал ахиретте ошондой амал же ошондой акыбал келет экен башына. Келиңиздер. Биз бүгүнтөн баштап иншалла өзүбүздүн иманыбызды жаңырталы. Же болбосо иманыбызды жаңыртып, бир Алладан башка сыйынат зат жок. Жана Мухаммад Аллахтын элчиси деп туруп, ошол Мухаммаддын аркасында ээрчүүчүмүн деп, ыйык Шаабан айында, урматтуу Шаабан айында, Рамазан айына жакын калган мезгилде бардыгыбыз адеп ахлагыбызды пайгамбарыбыздай кылалы. Мына, эгерде азыр биз тегеребизди карасаңыздар, кандай бир кереметтүү жерде турабыз. Бул да болсо сиз менен биз үчүн берген Кудай Тааланын берекеттүү жерлеринен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз мекенин сагынат эле. Өзүнүн мекенин сагынып, Мекке жөнүндө сүйлөгөндө бак, чиркин деп ушундай сагынат эле. Өзүнүн келген жерлерин ушундай бир сагынат эле. Сахабалар качан пайгамбарыбыз Меккени фатых кылган мезгилде, Мекке жеңилгенде, мусулмандардын кол астына өткөн мезгилде ансарлар же болсо Мединалык сахабалар, ансарлар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга карап туруп айтышат экен: "Я Расулулла, сиз мекениңизге келип алдыңыз, сиз ушул жерде каласызбы?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Жок" деди. "Мен силер мененмин" деди. "Мен мединалыктар мененмин. Менин жүрөгүм Меккеде турса дагы, бирок менин денем Мединада турат" деди. Караңыз. Жамаат, эмне үчүн муну айтып атабыз? Анткени келе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккенди кандай сүйгөн болсо, биз дагы пайгамбарды сүйгөндөй Меккенди сүйөлү. Ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге Алла Таала Куранда дагы, пайгамбар хадисте дагы биздин тегерек четибизде табиатты коргоону, табиаттагы болуп аткан жакшылык нерселердин баардыгын жакшы кабыл алууну үйрөттү. Жөн эле жабайт экен, каар да жөн жабайт экен, жаан да жөн жабайт экен. Баардык нерсе бул Кудай Тааланын сиз менен бизге берген берекети, рахматы. Ушуну бүгүнкү күндө азыр бизди карап атып, угуп атып, сиз тегерек четиңизди карай турган болсоңуз, сиз жашап аткан жериңиз кандай сонун жер? Сиз дем алып аткан аба кандай сонун? Сиздин жашап аткан үйүңүз кандай сонун? Сиздин үй бүлөңүз кандай сонун? Сиздин балдарыңыз кандай сонун? Сиздин бир туугандарыңыз кандай сонун? Кандай алардай адам болбойт, башка жок. Ошол себептен келиңиздер. Бир келген дүйнөнү жөн эле жашап өтүп кетпейли. Балки өзүбүздү оңдойлу жана ахиретибизди оңдойлу. Ошол менен бирге жөн эле өзүбүздү оңдоп койбой, башка бирөөнүн оңголушуна жардам берели. Bir adam bir жакшылык кылып аткан болсо, ошону колдойлу. Bir adam жаманчылык кылып аткан болсо, биз ал нерсени токтотконго аракет кылалы. Балки жөн эле эмес, бул баардык нерсеге тиешелүү. Алхамдулилла, биз сыймыктанабыз. Алла Таала сиз менен бизди мусулман кылгандыгына, ошол эле сүйүктүү пайгамбар Мухаммад алейхисаламдын үммөтү кылып койгонуна. Биздин атабыз айтып келген: "Мен Кудайдын кулумун, Мухаммаддын үммөтүмүн" деп келген. Келиңиз, сиз дагы Кудайдын кулу экениңизди, Мухаммаддын үммөтү экениңизди көрсөтүңүз, даярданыңыз. Балки кайсы даярдык десе, бүгүнкү күндөгү жашооңо даярдан, эртеңки күндө жашооңо даярдан, үчүнчү жашоо боло турган кыямат күнгө да даярданышыбыз керек экен, машалла. Улуу аалымдардын бириси: "Бул дүйнө инсан үчүн берилген бир кооздук. Бирок момун мусулман бул кооздукту да пайдага кетире алат, же болбосо пайдага бура алат" деген экен. Келиңиз, ушул жашооңузду, кооздугуңузду, жашооңузду жакшы жакка, жакшылыкка бурганга аракет кыла берели. Машалла, пайгамбардын сахабалары пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга келип: "Я Расулла, сиз бул дүйнөнүздө эмне дейсиз? Бул болуп аткан нерсе жөнүндө эмне дейсиз?" дегенде, бул Алланын неаматы деген. Караңыз кандай, дагы да болсо имандуу адам өзүнүн жашоосун неамат катары билиш керек экен. Алхамдулилла, ошол нерсеге чакырабыз. Жана кимде ким бүгүнкү сабактар көрүп атып, дагы да болсо жашоосун өзгөртпөй аткан болсо, өзгөрүүгө аракет кылбай аткан болсо, анда артта калып атканыңды унутпагын. Биз дайыма алдыда болуучуларданбыз. Биз дайыма алдыда жүрүүчүлөрдөнбүз, унутпаңыздар. Мейли кандай тоскоолдук болсун жашооңдо, кандай тоскоолдук болсун жашооңдо, ошол тоскоолдукка тик тургун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды 23 жыл тепкилешти. 23 жыл пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүгө аракет кылышты. Бирок кыргызда сөз бар: "Ак ийилет, бирок сынбайт" дейт. Сиз да аксыз, сиз эч качан сынбайсыз. Иншалла, эртең күндө сөзсүз турарыңызды унутпаңыз. Ооруп атасыңбы? Алла шифа берерин унутпаңыз. Эгерде сиз жашооңузда кедейлик келсе, эртең бай болоруну унутпаңыз. Бүгүнкү күн сиз үчүн эң биринчи шанс. Бүгүн туура жүрүңүз, туура жашоону үйрөнүңүз.
жөн эле жашоо эмес, а балки бир үлгү болгон пайгамбар Алла таала силерде дейт, ушул Мухаммадда, ушул пайгамбарда эң жакшы үлгү бар деген. Ошол үлгү бере турган адамдын аркасынан ээрчиген аракет кылалы. Алхамдулилла, биз да ошол нерсеге дайыма үгүттөлүп келебиз же үгүттөп келебиз. Эгерде сиз менден сурашыңыз мүмкүн, эмне жөнүндө айтылгысы келип атат бул деп. Биздин айткыбыз келген ушул эки. Сен менен мен албетте Аллах тааланын бир кулубуз. Эгерде бул кулчулукту туура кылган болсоңуз, анда сөзсүз бактылуу болосуз деген ойду айткым келип атат. Бүгүн адам жөн эле жаралган эмес. Сиз жана мен эч качан жөн эле жаралган эмеспиз. Кудай таала жөн эле ар бирибиздин ордубуз бар. Бул жашоодо бир адамдын бир олиясы бар дейт. Балки сизге бир себеп боло турган бир жакшы бир адам болушу мүмкүн. Сиз аны билбейсиз, дагы алдыңызда бирөө турат. Сиз иншалла эң жакшылардансыз. Аны унутуп калдыңыз. Эгерде сиз өзүңүз жөнүндө оюңузду өзгөрткүңүз келсе, анда өзгөртүңүз. Кантип десе, сиз эң жакшысыз. Адамдардын жакшысысыз сиз. Адамдардын жакшысы. Мусулмандардын, момундардын да жакшысыз иншалла. Алхамдулилла. Китеп окуңуздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди илим алышка буйрду. Качан Меккеден Мединага көчүп барганда меккеликтердин көпчүлүктөрү субханалла окуган билбегендер болгон. Мединалыктар да билбеген. Ошолор арасынан окугандар билгендерди пайгамбар согушка дагы эч нерсе чыгарбастан аларды ошол жердеги адамдарга илим тамга үйрөткөн, үйрөнүшкө калтырат эле дейт. Келиңиз. Ушул ыйык Рамазан күндөрү балки уйку менен өткөзбөйлү. Уйку менен өткөзбөй бир китеп алалы иншалла. Мына мисал алса, бир аят, бир хадис деген окуя. Бул китеп өтө бир жагы маанилүү китептерден машалла. Ушу китепти алып, күнүгө мынекен бир хадис, бир аят окуйлу. Жана ушул күндөрдү бекер өткөзбөйлү. Анткени себеп билесиздерби? Ушундай капырлар дейт, дин бузарлар айтат экен да, биз мусулмандарды караңгы кылып чытайлы дейт. Аларды караңгы кылып чытайлы, ошол аларга жетиштүү болот дейт. Караңыз, Асуланда, улуу Испанияда субханалла мусулмандар миллиондогон томдогон китептер, миллиондогон экземплярда болгон китепканалар болгон. Ошо китепканаларды сиз менен биздин ата-бабабыз окуп келген. Биздин ата-бабаларыбыз Тарихи Шабдания, Шарихи Тунгания деп тарыхтардан бери окуп келишкен. Урматтуу жамаат. Аллах улуу күндөрдү берди. Улуу күн деген эмне десе, сенин менен менин тирүүлүгүм бул улуу күн. Кыргызда сөз айтмакчы бар. 1000 күндүк бейиштен 1 күндүк тирүүлүк дейт. Көрсө бул күндөр сиз үчүн, биз үчүн Аллахтын берген жакшы нематы. Келиңиздер. Ушул күндөрдү имандуу, адеп ахлактуу жана ошондой эле Кудайдан корккон, таква, ихластуу адамдар катары өткөзгөнгө аракет кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.